Мухаммед Амин Рахматуллаев Кудайберген базарында соода кылат. Ал былтыр декабрь айында кассалык аппаратка өткөн. Буга чейин патент менен 5000 сом төлөп келген. Азыр ККМди колдонуу менен бир кыйла жеңилдиктер болгонун айтат. Кассовый аппарат менен кассадан чыккан чек боюнча 0,5% ставка менен ошону төлөп атабыз. 1000 сом, 500 сом. İşleşleri жакшы, оңоюраак экен. Мурункуга караганда кичине жеңилчилик болду. Соодагерлердин патент менен иштөө убакыты 2 айдан кийин бүтөт. Июлдан баштап бардыгы бирдиктүү салык режимине өтүү керек. Бул себептүү салык кызматкерлери базарларда түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Түшүндүрүштөр катуу жүргөн учуру азыр Азиз базарында турабыз. Азиз базарында патенттин негизинен баягы жеке ишкерге өтүп, касса аппаратты колдонуу жөнүндө жана ошондой эле эсептик фактура жана этиттен деп коебуз, электрондук товарный транспорт накладнаны колдонуу боюнча биз катуу иштер жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө ошо Азиз базарынын ичинен бир 30% ККМ аппаратка колдонуп атат, жеке ишкер болуп туруп. Биз эме шарт коюп жатабыз да. Анан ал эми ошо 15 миллиондон ашып 30 миллионго чейин болсо, анда ал жерде 0,5% ишке кирет да. Сөзсүз түрдө салык төлөөчүнүн өз эрки болот. Бул деген же 0 менен иштейт, же 0,5 менен иштейт. Ал деген ушул бир жылдык товар жүгүртүүсүнүн көлөмүнө карата салык төлөөчү өзү ушул режимди тандап алат да. Анан биз бир гана ушул салык төлөөчүлөрдөн электрондук коштомо кагазын жана электрондук эсеп фактурасын алып келген фирмалардан сурап талап кылышын суранып атабыз да. Түшүндүрүү иштеринин натыйжасында айрым ишкерлер ККМ аппаратын алууга документ толтурушту. Кассалык аппарат соодагерлерге бекер берилет. Анын сертификаты 2 күндүн ичинде даяр болот. Соодагерлердин арасында ККМге өтүп иштеп жаткандары да бар. Алар аппаратты жакшы өздөштүрүп алышкан, колдонууга жеңилдешет. Келген клиенттерге дайыма басып турабыз. Багы болгон эми сатсам ошолор басылып топ болуп келет. Бул учетту эмеде да налоговый инспекцияда бардыгы ошо учетко кетип атат. А так нормально. Эмеден патенттен бошонуп басып ККМ менен иштеп атабыз. Салык инспекторлору соодагерлерге бирдиктүү салык декларациясы боюнча да түшүндүрүштү. Анткени мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин декларация тапшыруусунун бүтүшүнө бир жума гана убакыт калды. Бул бизнес кызматкерлер тарабынан бирдиктүү салык декларациясы боюнча да түшүндүрүү иштери жүрүп атат. Бул деген кандай? Баягы юридикалык жактар 1 апрелге чейин жана патенттик системада иштеген жана жеке ишкерлер 1 майга чейинки тапшыруусун биз өтүнүп суранып атабыз жана түшүндүрүү берип атабыз. Декларация салыктык отчет болуп саналат. Ал жарандардын мүлктөрү, кирешелер жана чыгашалар боюнча маалыматтары камтылат. Иния Тергешева, Аскар Маратов, ЛТР Бишкек.